күнөөгө, максиятка жардам бербегиле. Бир инсан күнөө кылып атса ага барып жардам бербе. Балким бир инсан жакшы ишти кыла турган болсо, ошол нерсеге барып жардам беришке аракет кыл. Жакшы ишке жарчы бол, жаман иштен тосуучу инсандын катарында бол. Аллах Тааланын буйругу бизге. Буну менен эмне айтайын дедим? Муну менен иншалла былтыркы жылы ушул жерде таравих намазында акыркы күндүктө хатмул Кур'ан болду. Кур'анды окуганбыз. Кур'анды толуктуу ушул жерде самиин, Кур'анды угуучу инсандардын катарында болгонбуз иншалла. Аллах Таала бардыгыбыздын ошол угулгандарыбызды кабыл кылган болсун иншалла. Менин келгендигим негизги максатым ошол нерсени быйыл дагы уюштурсак кандай дейсиздер, ошол максат. Бул нерсеге эгер ушул сөз менен болсо дагы жакшы, өтө бир чоң ушул жакшы деген кылыңыз ошону. Ошого салым кошуп атасыз. Бир чоң ишке салым кошуп атасыз. Аллах Тааланын жанагы буйругу менен силер жакшылыкка жарчы болгула, жакшылыкка жардамчы болгула деген буйругун амал кылып атасыз. Ошол аятка амал кылып атасыз иншалла. Ушул нерсени колдогон сөзүңүз менен. Эгер буга бут тосуучу болгон болсоңуз, наалду билла, Аллах сактасын. Кече былтыр каракебиз мына жерде айткандыр. Эгер кайсы бир айында хатмул Кур'ан боло турган болсо, хатмул Кур'ан окула турган болсо, ошол хатмул Кур'ан окулганда, Кур'андын үнү кайсы жерге чейин жетсе, ошол жердеги малдарыбыз керек болсо, тоо таштардагы Аллахка шүгүр айтып, "Я Робби, менин кожоюнум Кур'ан окуучу инсандардын катарында экен" деп сүйүнүп турат деди. Малдарыбыз керек болсо, тоо таштар дагы сүйүнөт экен. Бул өтө бир чоң неамат да. Алымдардын сөзү бар. Пайгамбар алейхиссалам хадистердин маанисинде дагы келет. Эгер бир инсан Кур'ан окулуп аткан болсо, ошол Кур'анды уга турган болсо, ошол Кур'ан окуучу инсандын соогун сөзсүз түрдө алат деген мааниде. Иншалла эгер ушул жерде хатмул Кур'ан боло турган болсо, ушул жерге такай келип катышкан болсо, иншалла ошол Кур'анды окуучу толуктуу бир сыйра окуп чыгуучу инсандын катарына кошобуз иншалла. Кыяматка барганда, ошол микрофонду айта турган болсо, ошол Кур'анды окуй турган болсо, кайсы жергече үнү жете турган болсо, ошол жердеги бардык жан-заттар керек болсо таштар дагы кыяматка барганда, "Я Робби, бул инсан таравих намазына катышкан. Бул инсан таравих намазында хатмул Кур'ан окуган. Хатмул Кур'анды жок дегенде угуучу инсандардын катарында болгон. Буну бейишине киргиз" деп, ошол таштар дагы бизге күбөлүп берет иншалла. Бардыгыбыз Аллах субхана таала ошондой кыяматка барганда жанагы Райян эшигинен кирүүчү инсандардын катарына кошкон болсун. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.